окуучуларды алып, ушулардын эме тилин кантип өнүктүрөм, ушуларга постановка звукту кантип коем, ойлоном, мына балага эми мындай мамиле жасасамбы, кандай да канткенде ушул баланын мен речин калыбына келтирем дейм. Мына көбүнчө мугалимдерим жөнүндө ойлоном. Эми ар кандай нерселер болот. Мына ушул 4 жылдын ичинде биз ушул жетекчи болуп иштөө деле өзүнчө кыйын. Мен өзім Ишеналы Арабаевтың дефектология факультетін аяқтағанмын. Ушул балдар бойынша мен атайын адисмин. Эми бул балдар үчүн биринчи кезекте дефектология факультети көбүнчө педагогика жана медицина менен связанный. Бул балдардын өсүп өнүгүүсүн билүү үчүн, диагноздорун билиш үчүн биз ушу медицинаны да билүүбүз керек да. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү иш күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттуктайм. Биздин негизги милдеттерибиз көмөкчү мектепте өзгөчө балдар менен иштейбиз. Өзгөчө балдар менен иштөөдө баардыгыңыздардын көп жылдык эмгек стаждарыңыздар бар. Негизинен биз көмөкчү балдар менен иштөөдө, сабак өтүүдө биз эмне кылышыбыз керек? Көрсөтмө куралдарсыз сабак өтүүгө бизге мүмкүн эмес. Жана ошондой эле биз сиздерге бардыгыңыздарга бергенбиз. Ушул мектепте иштегенден кийин ушул балдардын диагноздорун ажырата билишибиз керек. Ошо башталгыч класстар өздөрүнүн сабак өтүүдөгү өздөрүнүн чыгармачылыгын көрсөтүшөт, ачык сабактарды өтүшөт. Ар бир айда биз ар бир предметтин өзүнчө айлыгын жарыялайбыз. Мен окуу тарбия бөлүмү башчысы болуп эмгектенем бул мектепте. Азыр ушу 4 жыл болуп калды. Окуу тарбия бөлүмү башчысы болгондон эртең менен мектептен келгенде биринчиде мен ушу мугалимдерге көзөмөл жүргүзөм. Аларга сабакка даярдыгын контролдойм, пландарын текшерем. Анан мугалимдер сабактарга кирет, сабактарына көзөмөл жүргүзөм, сабактарына катышам. Кандай деңгээлде сабактарды өтүшөт, ар бир класстарды ачып карап чыгам. Бизде эми ушул өзгөчө балдар менен иштегенден кийин көрсөтмө куралдарсыз сабак өтүүгө мүмкүн эмес. Анан кийин отурбай, туруп сабак өтүш керек. Желательно көбүнчө оюн түрүндө иштеш керек. Анан дагы чыгармачылык менен иштеш керек. Мына сабакта көрдүңүздөр, балдарыбыз аябай тез көңүл буруусу, эске тутуусу бир калыпта эмес. Ошондуктан бул биздин мугалимдерден өтө чыгармачылыкты талап кылат. Ушул баланын көңүл буруусун, эске тутуусун калыбына келтирүүдө мугалим ушундай изденүү менен, чыгармачылык менен иштеш керек. Мен аларга дайыма ушундай атайын семинарларды уюштурабыз. Бизге негизги кесипке багытталган сабак болуп эсептелет. Кол эмгек сабагы жогорку класстарда сабак үчүн атайын 18 саат бөлүнгөн. Кыз балдарыбыз чеберчиликке, швейное дело, ул балдарыбыз жыгач устачылыкка, столярное дело сабактарын өтүшөт. Урматтуу мугалимдер, иш күнүбүз мына биринчи күнү дүйшөмбү күнү башталып атат. Баардыгыңыздарды иш күнү менен куттуктаймын. Ушул иш күнүбүз бизге жакшы ийгиликтерди алып келсин. Мен сиздерге айтып кое турган негизги айта турган нерселерим ушул. Сабактарыңыздарды жакшынакай балдарды көңүлдүү кылып, көрсөтмө куралдары менен ушул талапка жооп берүүлүк кылып өтүшүңүздөрдү суранам. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Ребята, как ваше настроение? Хорошо? Готовы к уроку? Хорошо, молодцы. Так, ну давайте, ребята, сейчас какое время года? На земле лежит белый пушистый снег. Азыр кайсы мезгил? Сыртта жерде эмне жатат? Не жатат? Кар жатат, Значит, азыр бизде кайсы мезгил? Кыш мезгили экен, Время года
Зима. Вот сегодня у нас 1 февраля. Это у нас 3-й, последний месяц зимы. Итак, с вами вот на моем уроке будем делать артикуляционно-дыхательные упражнения с органами артикуляции. А теперь начинаем выполнять артикуляционно-дыхательные упражнения с вами вместе. Так, внимательно посмотрим, обращаем внимание выполнение. Звук. Это у нас дятел упражнение называется, да? Язык поднимаем к верхней небе. Так. Поднимаем язычки вверх, верхнее небо. Делаем упражнение. Хорошо, молодцы. Следующее у нас называется змейка-камень упражнение. Посмотрим внимательно, выполняем упражнение. Молодцы. А теперь следующее у нас упражнение называется кошка. Сердитая кошка. Заборчик делаем упражнение. Кошка спинку выгнула, мяукнула и прыгнула. Эми бизде көбүнчө 7 жаштан, 10 жаштан дагы үйүндө алып отуруп, баягы бала өз алтынчалыкка үйрөнүп, өзүн мындай телей алганда баланы алып келишет. Биз 10 жаштан деле 1-класска кабыл ала беребиз. Бул балдардын өсүп өнүгүүсү артта болгондуктан, например, 7 жаштагы баланын өсүп өнүгүүсү кээде бизде 5 жаштагы баланын өсүп өнүгүүсүнө туура келип калат. 10 жаштагы баланын өсүп өнүгүүсү дагы ошол 6 жаштагы баланын өсүп өнүгүүсүнө туура келип калат. Ошон үчүн биз жаштарды чектебейбиз. 10 жаштан да 1-класска кабыл алабыз. Анан 9-класска чейин окутабыз. Анан бул балдарда профориентация деп 9-класстан кийин атайын профтех училищеларга, лицейлерге барып билим алышат. Начнем упражнение с верхней губы. Вот облизываем с кончиком языка. Тихонечко давайте. Начали. Нижняя, вот нижняя губа. Ну-ка, давайте. Ну, давай, пожалуйста. С кончиком языка движение делаем. А теперь с этим язычком облизываем с вами верхние губы. Это наша верхняя губа. Вот вверх, да? Ну-ка, с вами кончиком языка облизываем губы. Быстро, быстро. Молодец, умница, Русат. А теперь давай. Вверх подними язычки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, молодец, все. Вверх поднимаем язычки. Кана? Ну-ка, давай. Сюда подними язычки. Губы, облизывай губы. Хорошо. Молодцы, ребят. Ушу балдар үчүн, например, акыл эси артта калган балдардын ар кандай эмеси диагноздор болот да, ушу атайын шриптер менен берилген F70 бул өтө легкий, жеңил түрүндөгүсү, 71 деген бул орточо түрүндөгүсү, F72 деген диагноз болот. Бул биздин өтө татаал түрдөгү ушундай артта калуусу акыл эстин, ана дауна, аутизм деген диагноздордогу балдар болот. Мурунку мезгилде өтө мындай жеңил түрдөгүсүн кабыл алат элек. Азыр ошо барлык балдар мектепте окуу керек, билим алуусу керек дегенден кийин биз азыр ошо барлык диагноздогу балдарды кабыл алганбыз. Ана мен мугалимдерге эскертем, дайыма ушу балдардын жегече өзгөчөлүгүн билиңиздер, диагноздорун ажырата билиңиздер. Диагноздор боюнча атайын семинарларды өтөбүз. Анан сабактарда ар баланын өзүнүн жекече жөндөмүнө жараша мамиле жасаңыздар деп эскертип кетебиз. Нам дает возможности для развития речи, да? С вами делаем постоянно на уроке. Делаем, ну-ка, кулак, ребро, ладонь. Еще раз. Кулак, ребро,
ребро, ладонь. Еще раз. Кулак, ребро, ладонь. Хорошо, молодцы. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. А теперь наши пальцы все открываем. Закрыли пальцы. Открыли пальцы. Закрыли пальцы. Молодцы, ребята. Эми бизде мындай инструкция бар, атайын медико комиссия боюнча мындай эпилепсиясы, талма оорусу бар балдар үй шартында окутулат да. Эми айрым бир атендер по настоянию родителей мен ушул жерде турам, ушул жерде баламды эми карап турам дегенде атендер болот. Анан кээ учурда ошондой эпилепсиянын предвестниктери болот да, мындай бир жыт келип, эми шамал келатат, жыт келатат мага деген эмелер болот. Окуучуларыбыз болуп калат, сездирип алдын алачы. Ошондо бизде бул жерде медайымда иштейт, врачтарыбыз бар, ошолорго кабарлайбыз. Анан кийин мындай сабак учурунда бул балдар тез чарчайт. Тез чарчаганда сен ал баланы давить этип үстүнөн суроолорду берип кыйнай бербешиң керек. Анда сенде ошо балага сага карата ошо баладын агрессиясы пайда болот. Сабак өтүлөт. Ар бир бала менен ошо группалардан өтө нуждающий балдарды алабыз. Анан групповой сабактарда өтүлөт. Анан дагы бизде эми биринчи речти звукопроизношение, звуктар коюлат, анан развиваемый речь, ошондо ознакомление с окружающим миром болот. Балдар түстөрдү ажыратат, фигураларды ажыратат. Атайын ошон үчүн мындай почтовый ящик деген болот. Мунун ичинде ар кандай фигуралар бар. Ушу фигураларды чачабыз дагы. Ошо өзүнүн формасына карап, өзүнүн формаларын тап, балдар бул ящикке, кутучага салышат. Нурел, сенден баштайбыз, Вот, Нурел, азыр жакшы ориентировка жасап калган. Биринчи келгенде караганда. Кана, Нурел, эмне бул? Звездочка, да? Звездочканы биз ордуна салабыз. Кругты ордуна салабыз. Хорошо, молодец. Мына жерден мына фигураларды, подходящий фигураларды тап, өзүң ордуна сала бер, Хорошо. Биз бул жерде шнурокторду өткөрүп жатабыз. Бул кызыл шнурокторду өткөрүп, шнуроктор дагы сөздүн өсүшүнө эң жакшы таасир берет. Бул мелкий моторики. Мелкий моторики бул орган, сөз ойготуучу органдар менен баш мээдеги левый полушария менен мелкий моториканын связы жакшы. Мындайча айтканда стимулирует работу головного мозга, речевой центр. Поэтому мындай шнурокторду өткөрөбүз. Муну өткөрүп жатканда балдардын мелкий моторикасы дагы өсөт, ориентировкасы дагы өсөт. Круглый зонд. Бул зондторду специально обрабатываем, спиртмен обработка жасайбыз. Анан кийин бул ушу балдардын постановка звук койгонго жакшы жардамдарды берет. Тил көбүнчө үстүңкү тиштин артында болот. Д тыбышынын жардамы менен биз д тыбышын бала сүйлөйт. Биз бул зондтун жардамы менен нары бери кыймыл жасайбыз. Ошондо бизде р звук угулат. Башын көтөрбөй гана, тилиң көтөрбөй. Мына жерге койчу. Д. Анда түшүрбөй кызым тилиңи. Д. Дагы. Хорошо, бул ушундай көп эмгекти талап кылат. Эми биздин балдар таанып билүү процесстери ар кандай болгондуктан бизде бул 1 жылга дагы 2-3 айга да созулуп кетет бир тыбышты коюучу. Өктөм эже ушул мектепте көп жылдардан бери эмгектенет. Логопедия сабагынан мурда берчү. Анан ошол көп жылдык эмгегинин натыйжасында азыркы убакта завуч болуп иштеп атат биздин мектепте. Өктөм эжекенин биринчиден иштеген иши боюнча мугалимдерге строго, кыргызча айтканда мындай талапты катуу коет. Айткандарын бардык мугалимдер аткарууга аракет кылабыз. Мектептин эң кыймылдаткычы деп ойлойм да. Администрация башчыларынан ошо директордон кийинки эң кыймылдаткыч мотору. Бардыгын окуу боюнча, тарбия боюнча дагы
Билим сапаты боюнча эми бизде баягы билим сапаты жок болгон үчүн баары бир деле ошо мугалимдерге көп талапты коюп айткандарын ошо мугалимдер аткарууга аракет кылабыз. Ушу анан балдарга болгон мамилеси кээ бир кыйналып аткан мугалимдерге аябай жардамды көп тийгизет. Мисалы үчүн жаңы келген мугалимдер бул мектепке келгенде чын эле кыйналышат да. Мен мисалы үчүн жаңы мектепке келгенде бул балдардын өзгөчөлүктөрүн көрүп, анан ошол өктөм эжекеден көп сурайт элем. Бул балага кандай мамиле, бул балага кандай мамиле жасайм деп. Бардыгына мага жол көрсөтүп, азыр эми иштөө жолу мага оңоюраак болуп калдым мурдага караганда. А биздин логопедияда өзүнчө диагноз бар, фонетико-фонемические нарушения деген. Бул балада уже ошо медицинада айтканда дизартрия диагнозу. Биздин өз логопедический айтканда фонетико-фонемические нарушения речи деп аталат. Бул балада өзү ДЦП диагноз, ДЦП болгондон кийин муну нарушение мышцы деп коет. Анан кийин бул уже баланын тилдерине да таасир берет, артикуляциялык органдарына да таасир берет. Так, Нурел, кана телевизор чыгарабыз? Кармап турабыз. Мен оңго чейин санайм. 1, 2, чыгар. 1, 2, 3, 4, 5. Молодец. Дагы чыгарабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына бул бала уже тилдерин чыгарып, уже кармап тура баштады. Уже бул балада уже тилдердин кыймылы өсүп өнүгүүсү жакшы боло баштады, натыйжа берип жатат. Мындай болуп, тилдердин чекелерине, мыналарына ушундай атайын зондтор менен массаж жасалат. Тилдердин астыларына чыгара кой тилиңи кына. Атайын зондтор менен массаждар жасалып турат. Ушундай жеке сабактардын, групповой сабактардын жардамынын астында бара-бара балдардын тилде өзүнүн калыбына келип, сөз байлыгы өсүп, жакшы натыйжа болуп турат. Эми мен башында бул мен деле айылда өскөн кызмын, ушу айылдан билим алганмын, анан баягы ушу эмеге тапшырып барган, филология факультетине тапшырган биринчи Арабаевдин. Филология факультеттен мен өтпөй калып, конкурстан өтпөй калгам, анан подготовительный группа болгон. Анан подготовительный группада бир ошол жерде бир агай айтып калды, ушул жаңы ачылып атат, жалаң орустар окуйт эле, азыр атайын кыргыз группа түздүк. Орусча малдар эметип атат, давай ушуга тапшырып көрбөйсүңбү дегенден ошонун айтуусу боюнча тапшырып калдым. Анан ошонун айтуусу боюнча, ошол мугалимдин айтуусу боюнча тапшырып, кокустук болгон да эмичи. Ошол боюнча ошол дефектология факультетин аяктагам. Анан кийин атайын жолдомо берип, ар кимибизди ар кайсыга бөлгөн. Мен ошол жерден ушул Ош областына, Ош шаарына бөлүнгөнмүн. 96-жылдан бери иштейм. Атайын ушу жолдомонун негизинде келгем бул мектепке.